Саламатсыңарбы балдар? 10 класстар үчүн физика предмети боюнча кийинки телесабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн биз дагы жаңы тема өтөбүз. Жана ошону менен бирдикте өтүлгөн теманы да кайталайбыз. Демек балдар, баарыбыз дептер, калем саптарыбызды даярдап, экранга жакыныраак отуралы. Анда эмесе балдар даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Сабагыбызды жаңы теманы өтөр алдында, албетте балдар, биз силер менен буга чейин өтүлгөн темаларга кайталоо жүргүзөбүз. Биз балдар буга чейин 3 глава боюнча дээрлик бизге берилген темалардын бардыгын окуп үйрөндүк. Алардын негизгилери болуп, бул динамиканын негиздери, инерция кубулушу, күч жана масса, Ньютондун закондору. Жана ошону менен бирдикте балдар андан соң күчтүн импульсу, нерсенин импульсу, импульстун сакталуу закону жана бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү, эркин түшүүнүн ылдамдануусу, салмак жана салмаксыздык туурасында кеңири түшүнүк алдык. Жана акыркы темалардан болуп бул балдар жердин жасалма спутниктери, биринчи космос ылдамдыгы жана экинчи космос ылдамдыгы туурасында түшүнүк бердим балдар. Балдар, мен жогоруда аталган темалардын бардыгын жакшылап окуп үйрөндүк деген ойдомун. Биз балдар бул физикалык чоңдуктарды, физикалык терминдерди, физикалык түшүнүктөрдүн бардыгын окуп үйрөнүп койбостон, биз аларды күндөлүк жашоонун кай жеринде кезиктирип жаткандыгыбыз туурасында жеке өзүбүз анализ жүргүзүүнү да кошо үйрөнөбүз балдар. Мен билем силерди 3 глава боюнча дээрлик бардык түшүнүктөргө ээ болдук деп. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүрүлүү күчү, сүрүлүүнүн түрлөрү. Бүгүнкү сабагыбызда балдар, сүрүлүү күчү дегенди эмне экендиги туурасында толук түшүнүк аласыңар. Жана ошону менен бирдикте сүрүлүүнүн түрлөрү менен жакшылап таанышабыз. Жана сүрүлүүнүн ролу кандай экендиги жөнүндө билебиз балдар. Анда эмесе маанайларыбыз жакшы болсо, жана баарыбыз сабакка даяр болсок, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы балдар. Эки нерсенин тийишкен беттеринде пайда болгон жана алардын салыштырмалуу кыймылынын каршы эткен күчү сүрүлүү күчү деп аталат балдар. Жакшылап элестетебиз. Ар бир берген аныктаманы жаттабайбыз балдар. Окуп түшүнөбүз. Кайра кайталайм. Эки нерсенин тийишкен беттеринде пайда болгон жана алардын салыштырмалуу кыймылына каршы аракет эткен күч сүрүлүү күчү деп аталат. Тийишкен беттердин затынан мю тамгасы менен белгилеп, аны биз балдар сүрүлүү коэффициенти деп атайбыз. Тийишкен беттердин заттарын. Ал эми басым күчүнөн бул N тамгасы менен белгилейбиз басым күчүн, анда F барабар мю көбөйтүлгөн N деген формула келип чыгат. Бул сүрүлүү күчүнүн формуласы. Бул жердеги F'ти биз билебиз балдар күч, мю сүрүлүүнүн коэффициенти, N басым күчү. Сүрүлүү күчүнүн мүнөздүү белгилеринин бири бул тийишкен беттеринин бири-бирине салыштырмалуу кыймылга келишине каршылык көрсөткөндүгүндө. Башкача айтканда, бир нерсеге салыштырмалуу экинчисинин кыймылга келишине каршылык же жолтоо болгондугунда. Сүрүлүүнүн 3 түрү бар. Тынч абалдагы сүрүлүү, сыйгаланып сүрүлүү, тоголонуп сүрүлүү. Сүрүлүү күчү нерселердин бири-бири менен түздөн түз тийишип турган кезде пайда болот да, тийишкен беттерди бойлото кыймылдын багытына карама каршы багытталат. Сүрөттө нерсеге бир нече күч таасир этип жатат. F нолевой, нерсенин оордук күчүнүн төмөнкөсдөй вертикаль багытталган. N таянычтын, демек стол бетинин реакция күчү. F стол менен нерсенин тийишүү беттеринин параллель багытталган күч.
Башкача айтканда, бул нерсенин динамометрге илип сүйрөгөн кездеги динамометрдин көрсөтүүсү эгер F күчү анча чоң болбосо, нерсе тынч абалда кала берет. Мунун өзү ошол F күчүнө модулу боюнча барабар, багыты боюнча карама-каршы багытталган F сүрүлүү күчү аракет этет дегендик. Башкача айтканда, F барабар минус F сүрүлүү. Ушунун өзү сүрүлүү күчү болот. Бул тынч абалдагы сүрүлүү деп аталат балдар. Сүрүлүү күчүнүн пайда болгон себептеринин бири сүрүлүшкөн беттердин жылмакай эмес, бодуракай болушунда. Нерселердин бири-бири менен салыштырмалык кыймылында бир нерсенин бетинин урчуктары экинчисинин ойдуңдарына илинишип, кыймылга көбүрөөк каршылык көрсөтөт балдар. Ага мисал ала турган болчу болсок, балдар, мынакей кадимки кыяк, кадимки скрипка, же нерсе кандайдыр бир жылмаланып кетип бара жаткан нерсе, чаначаң киши, лыжачаң кишилерди алсак болот экен балдар. Столго тик багытталган күчтү басым күчү дейбиз. Демек, тынч абалдагы сүрүлүүнүн максималдуу күчү басым күчүнө пропорциялаш. Ньютондун 3-чү закону боюнча басым күчү модулу боюнча таянычтын реакция күчүнө барабар. Муну математикалык түрдө төмөндөгүчө жазууга болот. F барабар μ көбөйтүлгөн n. Демек, сүрүлүү коэффициенти деп сүрүлүү күчүнүн басым күчүнө болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук да аталат. μ сүрүлүү коэффициенти, n басым күчү. Мен жогоруда тааныштырган формуладан эгерде биз μ таба турган болчу болсок, сүрүлүү коэффициентин, анда F бөлүнгөн n деген келип чыгат. Басым күчүнүн сүрүлүү күчүнө болгон катышы келип чыгат балдар. Ал эми жумуру нерселер, мисалы дөңгөлөктөр, шыргый же карагай, топ, шар, цилиндр жана башка нерселер тоголонгон учурда тоголонуп сүрүлүү пайда болот. Тоголонуп сүрүлүү күчү сыйгаланып сүрүлүү күчүнөн кичине экендигин турмуш көрсөтүп жатат. Ошол себептүү дөңгөлөк батыш эмнеге оор нерселердин алдында жумуру шыргай төшөп же дөңгөлөк боюнча жылдыруу келип чыгат. Мынакей балдар, тоголонуп сүрүүгө мисалдар. Анда биз жазабыз. F барабар μ n бөлүнгөн r. Бул тоголонуп сүрүлүүнүн формуласы болуп эсептелинет балдар. Эми сүрүлүүнүн ролу. Биз балдар кайсы бир учурда сүрүлүүнү азайтышыбыз да керек болот. Кайсы бир учурда көбөйтүшүбүз да керек болот. Сүрүлүүнү азайтуу бир жерде, же бир жерде сүрүлүүнү көбөйтүү менен биз турмуштук жашоодо бул сүрүлүүнү пайдалана алабыз. Биз турмушубузда дайыма сүрүлүүнүн ар түрдө дуушар болобуз. Машина кыймылга келгенде, станок иштегенде, анын тетиктери же дөңгөлөк менен жолдун ортосунда азбы көппү сүрүлүү пайда болот. Сүрүлүү пайдалуу да, бир эле учурда зыяндуу да. Демек, пайдалуу болсо аны көбөйтүү, зыяндуу болсо азайтуубуз керек. Сүрүлүү күчү дайым эле кыймылга каршылык көрсөтөт дегенибиз анча туура болбой калат. Эгер сүрүлүү тынч абалда болсо, анда ордунан жылуу да мүмкүн болмок эмес. Сүрүлүүнүн көбөйтүү максатында жолдорго кум, таарынды, оттун күлү, шагыл төгүлөт. Машина тыгылып калганда дөңгөлөктөрдүн алдына бир нерсе төшөлөт. Сыйгалакта дөңгөлөктөргө чынжыр байланат. Шиналардын көлөш, өтүктүн тамандарынын бодурлуу болушуна кам көрүлөт балдар.
Сүрүлүү зыяндуу болсо, анда майлоо, жылмалоо, роликтүү же шариктүү подшипниктерди колдонуу жолдору менен азайтуунун камын көрүшөт. Көрдүкпү балдар? Сүрүлүү эгерде бизге зыян алып келе турган болчу, зыяндуу болуп кала турган болчу, анда аларды майлап, жылмалап, роликтүү жана шариктүү подшипниктерди колдонуу менен аларды эмне кыла алат экенбиз биз? Азайтуунун камын көрө алат экенбиз. Эгер катуу нерсе суюктукта же газда болсо, анда ага анын кыймылына карама каршы багытталган чөйрөнүн каршылык күчү таасир этет дейт балдар. Бул учурда деле каршылык күчү пайдалуу болсо көбөйтүү керек, зыяндуу болсо азайтуу максатында нерселерге жылмакай, жеңил айланып өтүүчү ышкылбас форма берилет. Мисалы, самолеттон канатынын формасы, кайыктын суу астында жүрүүчү кеменин, жарышууга арналган машиненин, космоско учурулуучу аппараттардын, ракетанын формаларын алсак болот. Суюктук менен газдарда тынч абалдагы сүрүлүү күчү пайда болбойт. Акырында сүрүлүү үчүн жаратылышы толук үйрөнүлө электигин эскертебиз. Демек балдар, сүрүлүү туурасында жаратылышта толук окутулуп бүтүлө элек экен. Анда биз алдыдагы сабактарыбызда жана кийинки класстарыбызда дагы бул нерсеге токтолобуз балдар. Балдар, мен силер менен бүгүн сүрүлүү күчү жана сүрүлүүнүн түрлөрү туурасында жакшынакай түшүндүрүп бердим силерге. Эми биз балдар сабагыбызды бышыктоо максатында мен силерге суроо берем, албетте биргеликте жооп беребиз. Даяр болсок, кеттик анда. Эки нерсенин тийишкен беттеринде пайда болгон жаналарды салыштырмалуу кыймылына каршы аракет эткен күч эмне деп аталат? Асы тартышуу күчү, Б'сы түртүшүү күчү, В сүрүлүү күчү, Г аракеттенишүү күчү. Канакей балдар, суроону кайра кайталап коеюн. Эки нерсенин тийишкен беттеринде пайда болгон жаналардын салыштырмалуу кыймылына каршы аракет эткен күч эмне деп аталат? Асы тартышуу күчү, Б'сы түртүшүү күчү, В'сы сүрүлүү күчү, Г'сы аракеттенишүү күчү. Келгиле анда балдар. Эгерде жообун тапкан болсоңор, бирге көрөлү. Сүрүлүү күчү деп аталат экен. Азаматсыңар. Мен тапкан жооп менен силердин жообуңар дал келди деген ойдомун. Сүрүлүү күчүнүн канча түрү бар? Асы 2, Б'сы 4, В'сы 5, Г'сы 3. Албетте, бу дагы бүгүнкү гана өтүлгөн тема. Сүрүлүү күчүнүн канча түрү бар? Азаматсыңар, туура тапты деген ойдомун. Анда эмесе көрөлү жообун. 3 түрү бар. Тынч абалда туруп сүрүлүү, тайгаланып сүрүлүү, тоголонуп сүрүлүү. Кандай максатта жолдорго кум, таарынды, отундун күлү шагыл төгүлөт? Сүрүлүүнү көбөйтүш үчүн, сүрүлүүнү азайтуу үчүн, сүрүлүүнү токтотуу үчүн, сүрүлүүнү колдонуу үчүн. Суроону кайра кайталап коеюн балдар. Кандай максатта жолдорго кум, таарынды, отундун күлү жана шагыл төгүлөт? Асы сүрүлүүнү көбөйтүү, Б'сы сүрүлүүнү азайтуу, В'сы сүрүлүүнү токтотуу болсо, Г'сы сүрүлүүнү колдонуу үчүн төгүлөт экен. Шашпай жакшылап ойлонуп көрөбүз балдар.
Азаматсыңар балдар. Менин оюмча силер туура таптыңар деп ойлоймун. Келгиле бирге жообун көрөлү. Сүрүлүүнү көбөйтүү үчүн төгүлөт экен балдар. Биз жогоруда сөз кылганда айтпадыкпы? Турмушта бирде сүрүлүүнү көбөйтүшүбүз керек болсо, бирде сүрүлүүнү азайтышыбыз керек болот. Демек биз көбөйтүп калган учурда, көбөйтүш үчүн болгондо, эмне кылат экенбиз? Кум, таарынды, отунду үңгүлү шагыл төгөт экенбиз балдар. Кийинки суроо. Сүрүлүү зыяндуу болсо, анда майлоо, жылмалоо, роликтүү же шариктүү подшипниктерди колдонуу жолдору менен эмне кылуунун камын көрүшөт? Азайтуунун, көбөйтүүнүн, кошуунун, кемитүүнүн. Кайра кайталайм суроону балдар. Сүрүлүү зыяндуу болсо, анда майлоо, жылмалоо, роликтүү же шариктүү подшипниктерди колдонуу жолдору менен эмне кылуунун камын көрүшөт? Азайтуунун камын көрүшөт. Б-сы көбөйтүүнүн камын көрүшөт. В-сы кошуунун камын көрүшсө, Г-сы балким кемитүүнүн камын көрөт. Кайсынысы деп ойлойсуңар? Шашпай ойлонобуз балдар. Азаматсыңар. Мен ойлойм силерди албетте туура таптыңар деп. Анда эмесе жообун бирге көрөлү. Азайтуунун камын көрүшөт экен. Көрдүкпү балдар? Сүрүлүүнү азайтуу жана көбөйтүү болчу, бул азайтуусу болуптур. Кийинки суроо. Сүрүлүү күчүнүн пайда болгон себептеринин бири сүрүлүшкөн беттеринин жылмакай эмес, кандай болушунда? А-сы жылмакай, Б-сы бодуракай, В-сы тоголок, Г-сы жантык. Келгиле анда. Сүрүлүү күчүнүн пайда болгон себептеринин бири сүрүлүшкөн беттеринин жылмакай эмес, А-сы тескеричесинен ошол эле жылмакай эле болушунда экен. Б-сы беттери жылмакай эмес, бодуракай болушунда дейт. В-сы беттери жылмакай эмес, тоголок болушунда дейт. Ал эми Г-сы беттери жылмакай эмес, жантык болушунда деп атат. Жакшылап ойлонобуз балдар. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Сүрүлүү күчүнүн пайда болгон себептеринин бири сүрүлүшкөн беттеринин жылмакай эмес, кандай болушунда? А-сы жылмакай, Б-сы бодуракай, В-сы тоголок, Г-сы жантык. Ойлонобуз. Келгиле, жообун бирге көрөлү. Бодуракай болушунда экен, балдар. Көрдүкпү? Бодуракай. Демек, сүрүлүү күчүнүн пайда болгон себептеринин бири сүрүлүшкөн беттердин жылмакай эмес, бодуракай болушунда. Азаматсыңар балдар. Мен силерди туура тапты деп ойлоймун. Эмесе балдар, келгиле силер менен бирдеlikte мынакей бүгүн сабагыбызда жыйынтыктап алдык. Бүгүн жаңы теманы өттүк жана ал темада өтүлгөн формулалардын негизинде маселе чыгардык. Ошону менен бирдикте бир нече суроолорубузга туура жооп бердик деп ойлоймун. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмнелерди алдык жана эмнелерди түшүндүк? Сүрүлүү күчү эмне экендигин билдик. Сүрүлүүнүн ролун түшүндүк. Тынч абалдагы сүрүлүүнү тааныдык. Сыйгаланып сүрүлүүнү билдик. Тоголонуп сүрүлүү туурасында толук түшүнүк алдык. Эми балдар үйүбүзгө тапшырма. Баарыбыз тең мен бүгүнкү өтүп берген сүрүлүүнүн бир нече түрлөрү жөнүндө толук дагы китептен толуктап окуп жана турмуштун дагы кай жерине кездешип жаткандыгын өз алдыбызча анализ жүргүзүп, жакшылап, дагы тереңдеп түшүнүп алсак болот балдар. Анда эмесе балдар, мынакей ошентип кезектеги телесабагыбыз аягына келип жетти. Кайра кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.